Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmatlı musulman jurtçuluk, kadırman kalayık kalık. Ar bir jakşılık, ar bir jamandık Allah Taala'dan. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'dan kutman sahabası Ubada bin Samit radıyallahu anhu kerez qatarında baldarına kaltırgan osiyatında: "Oğlum, taqdırdın jakşılık jamandığı Allah Taala'dan dep bilmeyince, iman keltirmeyince, imandın damın seze albaysın. Allah Taala'nı tanıp bilүүnün hakikatına jete albaysın" deydi. Suzak menen noqatta 3 adam tajılan menen jabırkadı dep aytılsa, 3000 adam untalaşıp, tartip sakçıların jölöp, japayılıktın jogorku үлgüsün körсөтүп jattık. Düýneli jabırkagandarga jardam berip, çınığı musulmançılık sıfatты körgözüp jatsa, bizdin ulak tartçı mırza jigitlerimiz un tartıp talaşıp jüröt. Makul, ayal zatı zayıptık kılıp çevelektep jiberer, birok anı joşutçu da, jөнгө salçu da jigit emespi. Alam mırzası Muhammed Aleyhisselam aytat: "Kim kıynalıp durgan pendege jеңилдик kılsa, aga kömök körсөтсө, Hudaý Taalam al insanga dünya jana ahirettin oorçuluğun jеңil kılat" deyt. Ardaktu agayın, tuğan, han manastın tukumu. Başыбызга kelgen oorçuluktu un talaşu menen emes, un taratуу menen jеңилдетпейлиби? Kıyınçılıkты jеңүүnü, kırdaldı jөнгө saluunu dürbölөнгө түшүү menen emes, özgölörgө jardam berүү menen çeçpeylibi? Dindarlığı menen başыбыз tanılıp bara жаткан el elek. Kasiyetli kavadan ak kalpak körsök kırgız dep bilip, jürög eljirep, sүйүнүштүн көz jaşı köküröktü jibitken el elek. Emne balga kepteldik. Mından kaatçılık avaldı da görgönbüz. Suumay jok, semiçke gip, anı kustardık jol menen jasalgan maşinege may tartıp jegende mınçalık bolboduk elek. Buğday jok, jügörünü kol tegermenge tartıp, zagarandan jegen uçurubuzga ali çeyrek kılım bolup bol elek. Birok mınday aval baştan ötpedele. Zalkar жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Бетмебет повестинде Сейде күйөөсү Ысмайыл Тотойдун уюн уурдап, союп алган кылыгынан улам аны жектеп, солдаттарга карама берүүгө көмөктөшөт. Азыркы сейделер күйөөсүнүн кулагынын кужурун алып, базарга жетелеп, элди дүрбөлөнгө түшүргөнгө салым кошуп келет. Кээ бир аймактарга карантин киргизилгенде эле колубуздагы WhatsApp'тарга, социалдык түйүндөрдөгү натура маалыматтарга, ушак айыңдарга, жалган жалааларга карантин киргизбейлиби? Пайгамбарыбыз Алейхиссалам адамдарды колдору жасаган иштери эмес, тили менен аткарган күнөөлөр аркылуу тозокко жүзү менен жыгылаарын баса белгилеген. Оорунун башы башталган чоң Кытай деле бизчелик болгонун көрө албадык. Багын баттаган жерди деле уга албадык. А бирок адамдардын кайгысынан тыйын жасагандар бизде пайда болду. Азык түлүктүн баасын жасалма көтөрүп, үлбүрөгөн үмүттүн шамын өчүрө үйлөштү. Тура кээ бир элдер дарат кагаз талашып мушташканын көрдүк. А бирок нарктуу эл өзүндөй болгон нарк менен балынат эмеспи? Кудай сактасын, жаман айтпай жакшы жок. Мындан жаман акыбал келсе, эмне балда болобуз? Кудай сактасын, сабыр кылалы. Сабырдуу жетер муратка, сабырсыз калаар уятка. Шариаттын талап экен мечиттердеги жамааттарды токтоттук. Зарыл экен жамаат эмес, жумаларды убактылуу токтоттук. Баш ийдик шариатка, келгиле баарыбыз моюн суналы динибиздин айтканына. Тажилдетке кабылган жарандарыбыздын умурадан келгендигин талкуулоо көп адамдын ыйманын жаңылап, кээ бирлердин чала ыйманын жууп таштады көрүнөт. Акылга салсак, Кытайдан чыккан оору бизге биринчи келиш керек эле. Аралыктын жакындыгы, келип чыккандын көп болуусу, товарлардын чыгуусу оорунун көп жугуусун шарттайт беле. Бирок андай болбоду. Улук Кудайга миң рет шүгүр. Умрачылардын дуасы менен балким башка да балейлерден сакталып тургандырбыз. Аны биле турган күн да келер. Бүгүн туман каптап турат. Эртең туман таркап, ким жөө, ким аччандыгы билинет. Кыяматта момундардын жүзү жарык болгору айдан ачык. Умрачыларды умрага ыңгай сабалда кетирди деп муфти айтты. Же бир компанияны, же бир саясатчыны күнөөлөй турган күн эмес бүгүн. Бүгүн ынтымак менен абалдан чыгып кетүү милдети турат. Жакшылык күнгө жеткенибизде, кутулганыбызга шүгүр айтып, түлөө тойдон кийин да териштирип алаарыбыз айыптууну ал күн качпайт. Урматтуу бир тууганым, ушул элдин болдос деп кулак салганыңар,
эки ооз илими бар деп төргө олтургузуп сыйлаганыңар, маселе болсо сурап кайрылганыңар болуп келген ардайым. Албетте, кадырдын баары Аллага таандык. Бирок ошондой болсо да, силердин назарыңарда канчалык кадырым болсо, ошонун баарын жүзүмө тутуп өтүнөм. Сабырдуулукка, токтоолукка, ынтымакка келели. Чагымчылдарга алдырбайлы да дүрбөлөңгө түшпөйлү. Ыймансын алган каар заманда ыйманыбызга жарака кетирип алгандан сак бололу. Башыбыз бар, башчыбыз бар, мамлекетибиз бар. Элибиз итаат кылып моюн суналы. Эл менен көргөн улуу той. Уучубуз кур эмес, ун тараткан, пул тараткан, дары дармек бет кап берген азаматтарыбызга Кудайым жар болсун. Ошолордун учу улансын. Урматтуу бир туугандар, Кудайым элибизге, жерибизге жакшылыгын ыроологон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.